кээ бирөө ошол жерде төрөлсө керек. Assalamu alaikum достор. Бүгүн биз Бабник жана Подкаблучник киносунун жабык көрсөтүүсүнө келдик. Assalamu alaikum. Кандайсыз камчаке? Жакшысызбы? Бабник жана Подкаблучник кинонун аты өзгөчө экен. Ошол тууралуу бир эки суроо берейин. Бабниктер кыздардын номерин кантип сакташат? Мен өзүмдүкүн айтып берейин, эркектердин баарын айта албайм. Көбүнчө анекдоттор айтып атпайбы? Моторист, ходовщик, дөңгөлөк, дагы поршин деп сактап коет го, ошондой кылып туруп. Ошол машина запчастьин сактаганды көбүрөөк сактайт. Анан экинчисинен мен билгенден жанакы жашылча жемиштердикин кошуп сактап коет. Көбүнчө апельсин, мандарин деп сактап коет көбүнчө. А эмнесе бул оптом алып жүргөн жерим болчу деп ушинтип айтып койгон депчи. Ошол жагын билем, жакшы билем. Ким билет эми? Анын баарын үйрөтүп койгондо болбойт го. Бир эки вариант айтып көрбөйсүзбү? Эми аягын эркектин атындай кылып, баягы атынын башын айтып келип анан ошентип койгондорду көрүп жүрөм. Анан же болбосо жанына эже деп кошуп коет. Айыл марганда сактайт да. Мисалы үчүн бирөө сантехник деп коюшу мүмкүн. Бирөө дагы автомойщик деп коюшу мүмкүн. Ар кандай да. Сизде болду эле ушундай? Менде мындай болгон эмес. Болгон десе? Мен мындай тарсаса жазып коюм. Болду. Өзүнүн аты менен элеби? Өзүнүн аты менен эле. Экинчи, бабницалар эркектердин аттарын телефонго кантип сактайт? Мен мисалы үчүн курбу кыздарымдын аттарын жазып койчумун да. Көбүнчө негедир жазгүлдө эле жазып берем да. Жазымда менее подозрительно болобу депчи. Подкаблучник бул каблуктун астына эркектер өзүлөрү киреби же аялдар кыйнап киргизеби? Эми мен кирип көрө элекмин. Билбейм, кээ бирөөнү кыйнап киргизсе керек, кээ бирөө турмуштун айынан, кээ бирөө жаратылышынан, кээ бирөө ошол жерде төрөлсө керек. Жок, аял киши ушундай алчал акыл болот да. Үйлөнгүчөктө эркектердин баары тең эле бабник болот. Анткени көчөгө чыкканда бойдок кезде мойнуңду 360 градуска чейин буруп алып жүргөнү болуп калат го. Үйлөнгөндөн кийин эле аял киши баягы үйлөнгүчөктү мындай эркекке жөнүндө назданып жүрөт дагы. Үйлөнүп алгандан кийин акырындан байкатпай тамырын тартып билип алгандан кийин ошого өзүлөрү аял киши эркектер ошого үйрөтүп коет. Өздөрү кирет го дейм. Негизи кыйнап киргизген болбойт да. Мен дагы бир жолу айтып коеюн, жана да бир интервью берип айттым. Подкаблучниктин аялы обязательно сөзсүз бактылуу болот. Акырындык менен алдап бар киргизип салат да. Алдап киргизет. Байкабай калат да. Мисалы мындай башын жууп атып, анан тиги жүз ашын берип койчу, тигине турат десе барып мындай алып кетчи. Өзү эле алып баштайт, өзү алып баштайт, анан ошондон кирип кетет. Бул мындай өтө сейрек кездешүү эме да. Оору да. Ошонтип айтканда уже башталды да. Абайлаш керек. Абайлаш керек. Рахмат.